Assalamu алейкум, ардактуу мусулман бир туугандар. Бүгүн Абу Ханифа диний илим борборунда илим алган окуучулар менен биргеликте эс алууга чыктык. Биз бүгүн иш-чарага сырттан да коноктор келген. Анда эмесе иш-чара кандай өтүп жатат? Бул эс алуу жагып жатабы? Коноктордон дагы интервью алсак. Сиздерге бүгүнкү иш-чара жагып жатабы? Өзүңүздөрдүн аз да болсо пикириңиздерди билдирсеңиздер. Oh, I have to call the speaker? All right. Okay. This is my first time joining a Kyrgyzstan barbecue. So I think it's very nice. It's very welcoming, and the food is also very nice, and the ambience is like super cozy and friendly. Thank you for inviting. From Malaysia. And thank you to Mufti Rusya Kirganov for inviting us and all the Kyrgyzstan community. Thank you very much. So first of all, when we arrived here, we are so happy because all the Kyrgyzstan people like our family back in Malaysia. So having a barbecue together with all of you makes me feel like we are at home. And thank you so much for inviting us. Thank you. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай эле азыр мусулман бир туугандарыбыздан интервью алдык. Алардын айтуусу боюнча эс алуу мыкты деңгээлде өтүп жатат. Анда эмесе бүгүнкү иш-чара боюнча бизге талим үйрөткөн устазаларыбыздын кыскача ой пикирин уксак. Устаза, муну айсыл устазабыз. Ай, машаллах, ассаламу алейкум. Биз сонун природада, сонун жерде ушундай өзүбүздүн Абу Ханифа окуу жайынын окуучулары менен дем алышта отурабыз. Ушундай жигиттерден, кыздардан Аллах разы болсун. Бүт баардыгын даярдап, ушундай конокторду дагы жакшы күтүп, жакшы сыйлап жатышат. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Аллах разы болсун. Мен мына Кудай буйруп, насип кылып, ушул жакшы ыймандуу кыздар менен ыймандуу жамаат менен кошулганыма өтө ыраазы болуп жатам, өзүмчө эле сүйүнүп. Баардан Аллах разы болсун. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Чоң рахмат. Анда эмесе бизде окуган эжекелерибизден дагы аз да болсо ой пикирлерин билсек. Перзат айым, айтсаңыз, бүгүнкү иш-чара сизге жагып жатабы жана кандай өтүп жатат? Ассаламу алейкум. Бүгүнкү иш-чара абдан мага жакты, абдан сонун турат. Устаздарга жана агайларга Аллах разы болсун. Ушинтип мусулман бир тууган жерибизди башка өлкөдө болсок дагы ушинтип мусулмандарды бириктирип отурганына Аллах разы болсун. Абдан сонун өтүп жатат. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Амансыздарбы? Иш-чара иншалла жакшы өтүп жатат. Баарыңыздарды ушу иш-чарага келип бергениңиздерге ыраазычылык. Аллах таалам сиздерден разы болсун. Эң сонун позитивдүү өтүп жатат. Ассаламу алейкум туугандар. Биз азыр Абу Ханифа диний окуу жай борбору эс алууда жүрөт. Азыр биз билебиз, балдардын кандай маанайда өткөрүп жаткандарын канамасы кеттик. Ассаламу алейкум, рахматуллах баракатух. Баары жакшы, буюрса иншалла жакшы эс алып атабыз. Ушу жамаат топтойлу деп ушул иман жолда жүргөн Аллах таалам ушул жамаатка берекесин, баскан кадамдарыбызга, алган илимдерибизге берекесин берсин. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, рахматуллах баракатух. Сизге чоң рахмат, эс алууңуз жакшы өтсүн. Иншалла буюрса жакшы өтүп атат. Мындан кийин оюндар эми башталып атат. Буюрса дагы бардыгы алдыда. Поварларыбыздан сурап көрөбүз, кандай эмне тамак даярдап жатканын. Ассаламу алейкум. Бул азыр тамак кылып атасыздар. Ушу эс алуу боюнча кыскача оюңузду айта кетсеңиз, кандай эс алуу болуп жатат? Жакшы, нормально. Биз өзүбүз группа йыгылганбыз, хаммабыз. Кудай кааласа, ашты даярлайбыз. Жакшы тамагын, жакшы кайфият тилейбиз. Кудай кааласа. Погода эми нормально, жакшы абал болуп атты. Алейкум ассалам. Жакшы, Аллага шүгүр. Ойдогудай болуп атат. Буюрса азыр шашлык бышырып жеп алдык. Эми оюндар ойноп атабыз. Буюрса жакынкы арада плов бышып калса плов жейбиз. Жакшы. Кандай шашлыктар бышырылып жатат? Канча кило бышырдыңар? Канчада келдиңер? Тавуктун эти эмес, мал эти. Анан
көйлеп пішірдік, қанша килограмм екенін анықтап айта алмаймын. Тоқтың еті уже бышып даяр болып қалды. Азыр мал етін бәкі муфтилерге даярдап атабыз азыр. Жақсы, чоң рахмат, эс алыңар жақсы өтсін. Ассаламу алейкум. Бұл қандай ойындар өтіп жатат? Ошоны кененирээк маалымат айтып кетсеңиз, эс алуу кандай болуп жатат? Эс алуу, алейкум ассалам, эс алуу жакшы өтүп жатат. Азыр ошо бул жакта балдардын командасы болуп атат, балдарга футбол болуп атат, кыздарга жакта аркан тартуу болуп атат, аркан тартышуу. Кыздарга волейбол болуп атат тиги жакта. Балдарга волейбол бул жакта болуп атат. Анан ошо жакшы командаларга мындай жеңүүчүлөргө приздер дагы бар. Ошо оюн жакшы болуп атат. Погода кичине эме болуп атат, бирок баары жакшы. Ушу уюштурган жамаатка рахмат. Биринчиден Нургазы агайыбыз Алла разы болсун, Бакыт агайыбыз жана ушу келечекте дайыма кыргыз элибиз ынтымакта болуп, ушу Москвада жүргөндө жана башка жерде ушу Москвада иштеп жүргөндө туугандар дагы ушу Абу Ханифа окуу жайына чакырабыз. Илим алып, ахиретке дагы дүйнөнү чогултканга аракет кылыңыздар туугандар. Бул дүйнөнү эле чогулткандан эмес, бул дүйнөнү дагы унутуп койбойлу. Алла Таалага зикир кылайлы, тоба кылайлы, ошон үчүн илим алайлы, Куран окуганды үйрөнөйлү. Ахиретте иман менен кетебиз жана Куран менен ар бир аят окуганыбызда иншалла ар бир тепкичке көтөрүлөбүз. Ошон үчүн Куран окуп, илим алганы келейли туугандар. Дүйнөнү эле чогулта бербейли, ахиретти да чогултайлы. Birinci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bütkül alam jasın Allah subhanahu wa taala çeksiz maktalar olsun. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah salam salatlar olsun. Bugünkü esalı öte jakşı dengelde mana deyip жатат. Naşul işçilerini uyuşturgan bizim ustazımız Nurgaz ağaga jana Bakıt ustazga Allah razı olsun. Şu жерде kelgen barcık aka eje qarnaşlarga en soğuk işlerine iyilik, okularına albanlarına iyilik. Dağdamlaşında olup şu bizim yanından tüzülüp açılgan Abu Hanifa ilmin dini borbarına aka-ukalarda eje qarnaşlarga kelip alıp bu dünyada ahiretine faydalı olgan azık alıp ketişini biz çakırabız.